Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу любимый телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү, кайрадан биз Халва шоуну баштадык. Баарыңыздарга салам айтабыз. Ал эми бүгүн адаттагыдай эле сиздер сүйгөн оюндар алдыда болот. Жана биздин студиябызга келген конокторубуз дагы бар. Бүгүн Айпира Дамкулова сиздер менен кызматта болом. Ал эми бүгүнкү келген конокторубуз менен дароо эле тааныштырып өтөлү. Алар эки командага бөлүнүштү. Анда бул сол тараптан баштай берсек, бизде Азамат Ширалиев, Тамада бизде конокто. Колчоолор. Азамат мырза, 2020 жылдын эсебинен тойлор башталдыбы? Ооба. Кандай болду? Жаңы жылдан кийин эле баштадык. 2 күн эс алып эле. Азыр мурдагыдай багы жай күз деген нерсе болбой калды, э? Жок, мурда күздү күтчүбүз, азыр жыл сезон болуп калды. Баардыгы эле. Тойлор башталды демек. Тойлор башталды. Жакшы, болуп ийгилик атат, буюрса каалайбыз. жакшы. Ал эми мына ушул Азамат мырза менен бир команда боло турган бизде тиш доктор, стоматолог Рустам Төрөгелдиев. Кош келиңиз, колчоолор. Рустам, сизге мындай суроо да, эмне үчүн жылдыздардын баары сизге барат? Билбейм, бул деген бири-бирине айтып, ушинтип келип калыш. Сиз өзүңүз чакырдыңыз беле негизи? Бир-эки ырчын чакыргам. Анан бири-бирине ого эле келишти. Жылдыздарды да тишин дарылаган кандай? Кадимгидей эле. Бардыгы бирдей эле пациент болуп эсептелет. Бардыгы сизге келген адамдар жөнөкөй эле кабыл аласыз, э? Түшүнүктүү. Рустам мырзага колчоолор. Ал эми Азамат менен Рустам мырза, сиздердин командаңыздардын аты болушу керек. Кандай коебуз? Биз кеңешип айтчы. Стом-там. Стом-там. Бир башкача ат коюлду. Стоматолог, Анан Тамада, э? Стом-там командасына колчоолор, анда өзгөчө ат. Өзгөчө ат. Ийгилик каалайбыз. Ал эми буларга бүгүн ат салыша турган кийинки команданы тааныштырып өтөлү. Бизде клипмейкер Нурсултан Кубатов. Кош келиңиз, колчоолор. Нурсултан, быйылкы жылдын эсебинен канча клип тартылды? 2020-га кирип келгенден бери буюрса 20дан ашты. 20дан ашып кетти, э? 20дан ашты буюрса. Ошо? Учурда кимдин клибин тартып атасыз? Кече учурда кимдин клипи? Буюрса эртең Минур Алтынбековдуку башталат. Воскресенье. Анан понедельник Ильяс Абразаковдуку. Ошо буюрса Сценарийлерди өзүңүз жазасыз? Мындай түгөм калбайбы идея деген? Жок, мисалы кандай айтсам, аркылуу түстөй эле мага, мисалы бир ырды укканда эле. Мисалы светти көрүп айтасыз да, бул көк свет, бул жашыл свет, ырлар деле мага ошондой эле угулат. Жети рап келсе, жети тең жети башка. Может этно, может медляк, может шаңдуу. Ошо. Ошондой эле мага. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Нурсултанга дагы чаап коелу, э? Ал эми Нурсултан менен бир команда боло турган бизде Тамада Камчыбек Садыров дагы конокто. Колчоолор. Камчыбек мырза, сизде кандай болот ат тойлор? Тилекке каршы Азамат Бекедей быйылкы жылдын эсебинен тойго чыга электин. Негизи алыс жакта жүрүп калганыма байланыштуу өзүм Питер шаарында жүрүп бир жыл, бир жума болуп калды келгениме. Буюрса эми баштайбыз го. Жашыңыз канчада? Жашым 25-те. 25-тесиз. 25-тен. 3 балаңыз бар экен, э? 3 балам бар. Канча жашыңызда үйлөнгөнсүз? Мен 17 жашында үйлөнгөм. 17 жашында Эрте үйлөнгөм. деп айтышканбы негизи? Убагында ата-энем айткан эмес, конечно, ата-энем макул деп болгон, ата-энем каршы болгон эмес, бирок досторуман айткан, сен эрте үйлөнүп атасың, эрте деп, бирок тилекке каршы билбейм. Мен ал убакта эрте деп деле ойлочу эмесмин, азыр деле ойлобойм, эрте үйлөнүп алдым деп. Элдер ойлошот. Кудайга шүгүр, э? Кудайга шүгүр, 3 балам бар. 3 эркек балам бар. Жакшы, ушул жердеги отургандардын баарынан көп баласы бар. Мына ушул Камчыбек мырза болуп атат. Кол чаап коелу, Азаматсыз дейли. Ал эми сиздердин команданын аты кандай болот? Биз кеңешип тааныштар деп койдук. Тааныштар. Жеңил, оңоюраак болуп. Тааныштар. Тааныштар деле. Экөөңүздөр тааныш болчусуңар негизи. Таанышпыз. Анда тааныштар командасына колчоолор болсун. Бизде Халва шоу башталды. Урматтуу көрүүчүлөр, Стом-там жана тааныштар командасы, эки команда бар. Алдыда биз дароо эле оюнубузду баштайбыз. Бул оюн тамга жегиш деп аталат. Катарыбызда болуп туруңуз.
Анда эмесе биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Тамга жегич оюнуна келип жетти. Бул биздин биринчи оюнубуз. Анда эмесе командалар сиздерге түшүндүрүп өтөйүн. Тамга жегич оюнуна сиздерге убакыт берилет. 1 мүнөттүк убакыт берилет. 60 секунд. Сиздерге бир канча суроолорду берем. Ошол суроолорго бир тамганы айтам, ошол тамгадан гана баштап жооп беришиңиздер керек. Түшүнүктүү болдубу? Анда кайсы командадан баштайлы? Улар стомтамдан баштайлы. Стомтамдан баштайлы анда, улуулар деп кезек берип атышат. Анда сиздерден ким ойнойт? Бирөөңүздөр ойноңуздар, экинчиңер жардам берсеңер болот. Кандай кылалы? Ойнойгер да жардам бергенге дейт. Анда Азамат мырза ойнойт экен. Азамат мырза, сиздердин командага М тамгасы берилет. М тамгасы 1 мүнөттүн ичинде сиздерге бат-бат суроо берем, бат-бат жооп бергенсиңиздер, канча суроого жооп берсеңиздер ошончо балл кетет, ошондуктан аракет кылыңыздар. М тамгасын баштадык, убакыт кетти. Жаныбарлардын эң шамдагайы Маймыл. Албан тилинде сүйүү кандай аталат? Тамашалуу туура эмес болсо да жооп бере берсеңиздер болот. Жооп бере бериңиз Мыдан. Шаурмада ким жашайт? Шаурмада? Майонез. Майонез, эң жакшынакай өсүмдүк? Эң жакшынакай өсүмдүк. Баттан. Мыдан баштап ар кандай сөз айтып бериңиз. Малина. Малина. Учкуч эмне кылганды билүү керек? Учкуч. Майонез жегенде. Айланада эмне сизди кыжыртантат? Айланада. Кетип атат. Мыдан айланада. Мышыктар балким, Мышыктар. Өзүңүздүн рестораныңызды кандай атайт элеңиз? Меники Мадина. Башта эмне өсөт? Башта мыдан деген. Убакыт бүтүп калды. Бизде 7 суроого жооп бергенге жетиштиңиз. Азырынча бул команда 7 суроого жооп берди. Экинчи команда канча болду экен? Кимдики көп болуп кеткен болсо, ошол командага 1 балл ыйгарылат. Андыктан сиздерге түшүнүктүү болдубу? Тааныштар командасы. Анда дароо эле баштай берели, сиздерге Ф тамгасы берилет. Ф тамгасы. Ким ойнойт? Сен ойна, мен жардам берип турайын. Нурсултан ойнойсуз, Анда сиздерге да 1 мүнөттүк убакыт берилет. Ф тамгасынан тамашалуу, кыскасы бардык нерседен чыгып кетсеңиздер болот, Фдан башталган болсун, Анда эмесе кеттик, убактыбыз башталды. Сиздин жакшы көргөн китеп? Физика. Жамгыр жаап жатса эмне кыласыз? Фонтик керек. Сырды эмнеден жасашат? Айтыңыз. Кийинкиси. Кызыңыздын атын ким коесуз? Фатима. Кинг-Конгтон ким күчтүү? Филиппиндер күчтүү. Кантип сагынбай койсо болот? Фильмден көрүп алды сагынбай койсо. Кайсы профессияны окугуңуз келет? Физик. Стоматологияны кантип атайт элеңиз? Өзүңүздүн? Фор. Марста жашоо барбы? Фалькинде. Популярдуу мырзанын аты? Филипп Киркоров. Чиркейлер эмне кылышат? Филишет. Брэд Питтен ким сулуураак деген суроону берейин десем убакыт бүтүп калды. Бизде тааныштар командасы 11 суроого жооп бере алышты. Демек, тааныштар командасына азырынча 1 упай кетти. Алдыга кеткен үчүн кол чабуулар. Активдүү отурабыз. Манайлар жакшы элеби? Манай жакшы, активдүү отурабыз. Буларга 1 балл кетип калды. Эми экинчи оюнда сиздер чамдашыңыздар керек. Ал эми биздин кийинки оюнубуз бул Алло, сен кайдасың деп аталат. Ким каякта болду экен, бир аздан кийин билебиз. Аны эмесе Алло, сен кайдасың оюнун баштайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Камчыбек каякта экенин билбейт. Аны Нурсултан айтып бериш керек, жашырат. Камчыбек табышы керек өзү каякта экенин. Бизге экранга ар кайсы жерлер чыгат. Нурсултан, ошол жерлердин атын айтпайсыз, бирок жакындатып Камчыбек тапкыдай кылып айтып беришиңиз керек. Кол менен эле.
Сүйлөө кадимкидей эле сүйлөө эле айта бересиңер. Буга да убакыт берилет, бат-бат тапканга аракет кылышыңар керек. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Аны эмесе биз баштадык, убактыбыз кетти. Биринчи жерди чыгарып берип коюңуздар. Ал жерде мындай отуруп алышып алдайт, Алдайбы? калп айтат, элди алдайт көбүнчө. Офис. Дагы бат-баттан. Ал жерде улуу кишилер. Эми аны улуу деп өздөрү ойлойт да. Алар алдамчылар дейт бардыгы. Эми дароо эле алдап дебей, Кыргызстандын келечегин чечип аткандар дагы бар ал Эми жерде. Кыргызстан абыйбы? чечкендер чечип атат. Абыйбы? Дагы жакындап атасыз. Парламент. Кийинкиси. Ал жерде жалаң койлор, уйлар. Сарай. Кийинкиси. Ал жерде бардыгы мындай отуруп алып көрүшөт. Машинада отуруп алып. Кинотеатр. Машинада отуруп алып. алып. Машинада отуруп алып көрүшөт. Туура топтун жакында. Туура, бирок дагы кошумчалаш керек. Машинада отуруп алып. Автокинотеатр. Кийинкиси. Түшүндүрөм мен. Кийинкисине өтөрүлө анда. Элдер бардыгы ал жерден азык түлүк алышат. Базар. Дагы. Жакында. Супермаркет. Магазин. Кичине. Биринчи айтканыңыздын башкачасын айтыңыз. Кичинеси. Базар. Негизи Ой, айттыңыз. туура айттың сен негизи. Магазин деп. Убакыт бүттү. Убакыт бүттү. Ошону менен мини-маркет. бизде тааныштар командасы 3 жерди гана таба алышты. Батыраак экинчи команда түшүнүктүү болду болуш керек. Батыраак ойногонго аракет кылышыңыздар керек. Көрсөтүп бере калып, ар кандай жерлерди мындай башка жактарын айтып беришиңиздер керек да. Анда эмесе биз Жылбайлап алыш. Том командасына кезек беребиз. Биздин катардан эч кайда алыспай туруңуздар. Бизде Стомтам командасы келип калды. Азыр Рустам мырза каякта экенин билбейт экен, Ал эми Азамат мырза жашырып берет. Оюн түшүнүктүү болду? Оюн түшүнүктүү. Бат-бат табабыз, болушунча. Аны эмесе убакыт кетти. Биринчи жерди чыгарып бериңиздер. Мына сага. Бул жакта кимдер жашайт эле? Билбесеңиздер кийинкиси деп кете берсеңиз. Кийинкисине кетире берчү, мындайды. Буну да түшүндүрсөйм болуп калды. Кийинкиси. Ал жерде мындай. Бийлеши. Анан? Танцевальная школа. Жок. Ошол жерди, Ошол жер- бийлеген жерди. Бийлеген жерди. Сцена. Сахна. Кыргызчасы. Сахна. Жок. Бийлешет. Ошол жерде. Танцпол. Кийинкиси. Ал жерден кайсысын айтабыз? Өткөттүр. Кийинкиси. Мен айткычак деле кетип атат уже. Айта бериңиз. Сөз менен айта бериңиз. Ичи да, ичи. Биз Экран. жашай турган жердин ичи. Үй. Туура. Кийинкиси. Ошол эле жашай турган жердин асты. Подвал. Кийинкиси. Бул ошол эле үйдөн чыгып көчөдө кетип баратасың дагы, көчө менен баратып анан кирип кетесиң. Аң. Жолдо кетип. Жолдо кетип баратабыз мисалы. Центрларда бар. Ошо центрлар. Подземный. Убакыт бүттү, калды. Бул тааныштар командасындагы Айтып эки өтүп кетип калды бирок. 3тү табышты. Үй ичи, подземка, подвал. 3тү табышты. Немеде бар жанагы. Бийлей турган жер. Ал жерди таппай калды. Аянчасы. Би аянча. Би аянчасы болчу. Ошон менен 3 болду, Эки командага тең бирден балл беребиз. Ошон менен тааныштар командасында 2 балл, Стомтам командасында 1 балл болду. Кочоп койбойсуздарбы? Оюн жагып атабыз сиздерге? Оюн аябай зор экен. Жакшы. Слабо ойноп койдукпуз. Ал эми азыр болсо биз кийинки оюнубузга беребиз. Бул жарнама базары деп аталат. Биздин катардан эч кайда алыстабай туруңуздар.
Анда биз улантабыз, жарнама базары дегенде эле менин колумда бир нерселерди дайыма байкайсыздар болуш керек. Бүгүн дагы менде мына ушундай үтүк жана микрофон экен. Ырлардырдай турган, Кыскасы, мына ушул эки буюмду мен эки командага берем. Келиңиздер. Тапшырып коюнчу, оор экен, Үтүк сиздерге, микрофон сиздерге. Мына ушул жарнама базарына сиздер келдик деп ойлогула. Ошол жерден муну жарнама кылып, кыскасы элдерге сатышыңыздар керек. Актёрдук чыгырчылык көрсөтөсүздөрбү, ырдайсыздарбы, суусу төгүлгөт деп окшойт. Абайлаңыз. Жана кыскасы ыр чыгар ийесиңерби, жарнама өзгөчө болуш керек. Муну ким жакшы жарнама кылган болсо, биздин кесиптештер өздөрү баа беришет. Кайсы команда мыкты жарнама кылган болсо, ошол командага балл берилет. Андыктан сиздерге азыр 5 мүнөттүк убакыт берилет. Жазып алсаңыздар да болот, ырдап берсеңиздер болот, кыскасы өзүңүздөрдүн каалооңуздарда. Муну биз уккандан кийин сөз түрдө сатып алышыбыз керек. Түшүндүңүздөрбү? Сатып алгыдай болушубуз керек да, кыскасы. Ай, алгым келип кетти дегенде болуш керек. Ошондо командаларга сатабызбы же сизге сатабызбы буну? Көрүүчүлөргө. Көрүүчүлөргө сатабыз. Көрүүчүлөргө, ооба. Ал эми сиздерге 5 мүнөт убакыт берилет, ага чейин бизде жарнамалык турмөк бар, андан кийин көрүшөлү. Анда эмесе, урматтуу Халва шоунун көрүүчүлөрү, бизде азыр базар болгондо да жарнама базары, бизде Стомтам жана тааныштар командасы бар. Экөөнө эки буюм берилген. Мына ушул буюмдарды азыр бизге мактап, жактап, сонун жарнама кылып бериши керек. Даярсыздарбы, командалар? Даярбыз. Даярбыз, Анда азыр жана сиздер баштагансыздар, Азыр болсо Стомтам командасынан баштай берели. Сиздерге үтүк берилген, анда бул камераны карап алып айтып берсеңиздер болот. Биздин реклама кыла турганыбызды. Баштайлыбы? Баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр? Мына бул биздин колубуздагы ар бирибиздин үйүбүзгө керектелүүчү буюм, бул үтүк деп аталат. Баарыңыздар билесиздер, баарыңыздарга керек, баарыңыздар колдонуп жүргөн. Бул үтүк болгондо дагы өзгөчө үтүк туугандар. Бул үтүктүн өзгөчөлүктөрү, сиз кандайдыр бир жакка шашып, бир жерге мындай жакшынакай кийимиңиз түз, кычырап, зыңгырап баргыңыз келсе, кээ бир үтүктөрдү анча-мынчаларды үтүктөбөй койбойт. Өзгөчө силерге керек экен азыр. Ошону азыр байкадым негизи. Бул үтүктүн өзгөчөлүктөрү, эгер бул үтүктү алсаңыздар, суусу бизден, суусун кошуп беребиз. Анан бул үтүктүн айтчысын да. Караң. Бул үтүктүн өзгөчөлүктөрү биринчиден мына деген азыркы жаңы чыгып аткан iPhone 11-дин катарында турат. Себеби мында деген атайын iPhone'дон да жакшы телефондор кошулган. Wi-Fi да бар. Бу менен Wi-Fi кошуп кетсеңер да болот, сүйлөшсөңөр да болот. Үтүктөп атып да сүйлөшө берсеңер да болот. Жакындагыңыздар менен. Жана дагы бул деген флешка сайып коесуздар, музыка угасыздар. Проводтору китайский эмес, проводтору оригинал, өрттөнүп кетпейт, күйүп кетпеген, эң жакшы. Деген жөн сапаты гана күчтүү. точкага сайсаңыздар эле өзү эле үтүктөп баштайт. Миңиңиздердин үстүнө коюп койсоңуз эле өзү үтүктөп кетет. Кожа, дублёнка. Кыйналбайсыңыздар. Арзан. Бүгүн эле алам десеңиздер, сиздер үчүн акция болуп жатат. Ошондуктан эртерээк алыңыздар. Баасы канча баасы? Баасы азыр кандай коебуз баасын? iPhone 11ден кем калбайт деп. 70 000 сом болот азыр. Алышабы элдер. Бүгүн акция болуп жатат, 70 000 сом болуп жатат. Өз баасы 140 000 сом. Ошондуктан 50% арзан болуп атат. Ошон үчүн бүгүн алыңыздар. Скидка да ошон үчүн атайын реклама кылып жарнама кылып атабыз. Эгерде азыр эле чалсаңыздар, анда еще дагы скидка болот. Колчабалар өзгөчө үтүк экен, 70 000 сомдук үтүктү кыргызстандыктар алса экен деген ой менде пайда болду азыр. Бул $600 кычкачты басып кетти го. мына ушундай жарнама болду. Стомтам командасынан, ал эми азыр болсо тааныштар командасында микрофон берилген болчу. Анда сиздерге кезек. Биз анда микрофонду биз анда баштайлы. Баштайлы эле. Биздин неме жанагы Рекламаларда болот го, рекламаларда.
бирөө сүйлөп атса дагы мүмкүнчүлүк чечкендерге дагы түшүнүп бере турган аракет кылып аларга дагы анда камераны карап алып баштай Бизе бересиздер. рекламада ошондой масштабный эле. Бирок силерге баары ütүп керек эмес. Силерге керек да микрофон деле. Достор, бул микрофон алтын микрофон. Бул микрофон ыйык микрофон. Бул микрофондо бул жагында наушник түшөт. Bluetooth менен коюп алып, наушник салып булаңарга салып алып, ушундай ырды катуу коюп алып ырдасаңар болот. Өзүңөрдү күзгүдөн карап алып, ырчы, жылдыз элестетсеңер болот. Бул микрофон менен тоого чыгып алып ырдасаңар болот. Заряд болсо да, заряд жакшы зарядтоо, буну самолетто деле ырдай берсеңер болот, түнү жатарда ырдай берсеңер болот. За рулем барат деле ырдай берсеңер болот. Даже за рулем айдап туруп деле ырдап жүрө берсеңер болот. Бул менен даже тойлорго барып деле ырдай берсең болот. Эгер үнү катуу чыкса. Ошо. Анан эң башкысы бул алтын. Чисто бунун позолоченный сырты. Бул жак ак, бул кандай айтсам, керамика, необычный. Ошо, бунун шуруптары ар бири сталь. Ошо стальдан жасатылган бул микрофон менен дагы көп келечек аттансаң болот. Тамада болуп, репетиция кылып, өзүң менен өзүң түнү жатарда туруп алып бере берсеңер болот. Азырбы? Иштейт. Раз. 1 2 3. Bluetooth улап туруп, азыр буга. Караоке коюп ырдасак болот сразу эле. ырдап салды. Басы канча басы? Баасын биз сен сүйлөбөйсүң да. Баасын 50.000 деп атабыз. 50.000. Негедир кымбат экен, Жок, 50.000 сум. Өзбекстандан алып келгенбиз просто биз. Арзан жакшы. Көп еще упаковкада мындан дагы бир 50 штук бар. Өтпөй атат, аңыздарчы деп койсуң. Ошо Кытайда алган биз мурдун башында басып алган болчук. Товарды ана азыр кенен сатабыз да. Сон микрофон. Демек вирус жок, Вирус жок, вирус чыга элеген алып келип алганбыз. Жакшы, кол чабуулар тааныштар командасына. Аракет кылдык. Чактагы жандоочу өзгөчө экен, Кээ бир сөздөрүн билбей калатканда мынтип аттым да, билбей. Жакшы, эки команда тең мыкты жарнама кыла алышты. Эки команда тең кымбат болушунча товарларды сатканга аракет кылышты. Биздин кесиптештердин айтуусу боюнча эки командага тең бирден балл берилди. Кол чаап коюңуздар. Мыкты жарнама үчүн. Ошону менен бизде тааныштар командасында 3 балл болду. Сиздерде 2 балл болду. Ошону менен 3-2ден тааныштар командасы алдыда келе жатат. Чамдаңыздар жакшыраак. Да, бирде аштетел, бирде. Ал эми биздин кийинки оюнубуз болсо, бул оозумдан окуу деп аталат. Оозубуздан эмнени окуйбуз, бир аздан кийин байкайбыз. Биз баштадык, урматтуу телекөрүүчүлөр, оозумдан окуу оюнуна келип жетти. Эң кызыктуу оюндарыбыздын бири. Азыр бизге тааныштар командасы келди, биринчилерден болуп. Сиздерге азыр ушул наушникти берем, Нурсултан сизге. Музыка чыгып турат, эч нерсе укпайсыз. Ал эми экрандан болсо бир сөздөр чыгат азыр. Же сүйлөм чыгышы мүмкүн. Кыскасы, ошол сүйлөмдөгү сөздөрдү бирден айтып, үнүңүздү бир аз эле чыгарасыз. Оозуңузду эле кыймылдатасыз. Өзүңүз кыймылдабаш керек, колдор, буттар кыймылдабаш керек. Оозуңузду кыймылдатып эле Нурсултанга жеткирип беришиңиз керек. Сиз Нурсултан батыраак тапканга аракет кылгыла, анткени буга да убакыт берилет. Эгерде таппай билбей аткан болсоңуз, варианттарды айтып бериңиз, анткени боштук болуп калбасын эфирде. Угулатабы? Угулатабы азыр. Азыр Нурсултан мени угуп атасызбы? Десем уккан жок, музыкада сыртка чейин бизге угулуп атат. Демек уккан жок, Уккан жок. Анда биз баштадык, буга убакыт берилет. Даярсыздарбы? Даярбыз. Анда эмесе кетти, убактыбыз да кетти. Сүйлөмдөрдү чыгарып берип койсоңуздар. Бирден айтасыз. Бирден сөз. Канча керек. Бир аз үнүңүздү чыгарып бериңиз. Канча керек. Бирден сөз Кач? айтыңыз. Канча. Кайчы? Канча. Кач? Канча.
Канча. Сакал. Канча. Канча. Кайчы. Канча. Нажик. Кийинки сөз көтөрүңүз, кийинки сөз көтөрүңүз. Керек. 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 Эркек. Жүрөбүз. Керек. Дамду. Дамду. Альбом. Дамду. Облом. Дамду. Дамду. Камыр. Камыр. Нурсултан сүйлөйбүз. Камыр. Алма. Камыр. 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 Чарчады. Жаңгак. Чарчады. Чайнек. Чарчады. Камыр. Убакыт бүттү. Нурсултан бир дагы сөздү таба алган жок. Канча, Дамду десем, керек, аблом дедим. дамду, камыр, чарчады деген сөздөрдү Жок, сизге. сен дың неме болуп атпайбы? Дамду десе сен абломду атпайсың. Мен мына карасам мындай. Мындай откондо кандай болот? Ал Сен вообще просто- сен башкача неме болуп кет. Мен Болуп сүйлөгөндө атканда мындай. сүйлөгөндө эрим кыймылдап кеткенде мен өзүмө Сөз билип досуң атам. чатап кеткенде мындай. Болотса мындай. Болотса Кыйын эле облом экен дейт табыш. О, вообще Жок, кыйын таба экен. алган жоксуз, бирок бир жерде таба алган жок Нурсултан. Негизи башка конокторубуз келгенде кээде бардык сөздөрдү таап кетишчи да. Жок, просто будан окуш Бирөө да кыйын таба болуп алган жок. Демек, тааныштар командасы азырынча эч нерсе жок, эч нерсе таба алышкан жок. Ал эми азыр Стом командасын байкайбыз, алар канча сөз табышат болду экен. Анда биздин катардан эч кайда алыстабай туруңуз, бир аздан кийин баштайбыз. Анда биз көрсөтүүбүз уланталы, оозумдан окуу жогоруда тааныштар командасы эч нерсе таба албай коюшту. Ал эми Стом командасы кандай табат болду экен? Азыр бизге Рустам жашырат. Оозу менен болушунча сүйлөп көрсөтүп берет. Ал эми Азамат мырза табышы керек. Келиңиз, сизге муну берейин. Оюн түшүнүктүү болуш керек сиздерге. Азамат мырза, мени угуп жатасызбы? Угуп атасызбы? Уккан жок демек. Уккан жок, эч нерсе сүйлөгөн жок. Музыка угулуп атат. Уккан жоксузбу? Эч нерсе эмес, тагын бериңиз. Ана эмесе оюн башталды. Убакыт берилет сиздерге дагы. Азамат мырза болушунча бат-бат айтыңыз. Сиз тапканга аракет кылыңыз, варианттарды көп айтыңыз, Анда баштадык. Убакыт кетти. Базардан. Базардан. Бактияр, Базардан. кайратчы. Базардан. Базардан Көрдүм. көзүм, Көрдүм. досум, Көрдүм. Акырыныраак. Көрдүм. досум, Көрдүм. көзүм, Көрдүм. козум, Көрдүм. досум, Көрдүм. Көрдүм. комуз, Кийинкисине өтөрүңүз, Эт. эрк, Эт. эт, Бадыраң. машина, Бадыраң. машина, Бадыраң. 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 машина, Б. п, Б. п. Бадыраң. Түшүнгөн жокмун. Бадыраң. Кайратчы. Атышып деди. Бадыраң. Кийинки сөз. Сатышат. Аме. Сатышат. Азыр ойна башка түшүнүп атам да. Не дейт? Сатышып. Сатышып. О, сатышып Мага. таап калды. Убакыт бүттү. Ошон менен базардан Эт. сатышып 3 сөздү туура таап алды. Ошондо Сатышып Стом беле. Машина дегенде сезилип атты. сатышып Бадыраң сөздү туура айттыңыз.
Ошон менен 3 сөздү туура табышты дагы. Бул жолу Стомтам командасы 1 балл алышты. Ошон менен биз 3-3 болдук. Кочоп коелу, азаматсыздар. Эми эң кызык жерине келди. Кийинки оюндарды мыкты ойношуңуздар керек да. Аз тең болдук да. Бизде приз бар. Жакшы ойноңуздар. Жакшы салышыңыздар. Ал эми азыр болсо биздин кийинки оюнубуз калпы чынбы деп аталат. Бир аздан кийин көрүшөбүз. Ана эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде калпы чынбы оюну башталды. Менин колумда мына ушундай карточкалар бар. Ичинде правда ложь деп жазылып, калп чын. Азыр мен командаларга берем. Командаларга аралаштырып, экинчи командага көрсөтпөй алышыңыздар керек. Келиңиздер, аз бирден берип коеюн. Каалаган бирөөнү алыңыз, экинчи командага көрсөтпөңүз, акырын алабыз. Көрдүңөр, көрүп алдыңар. Экинчи командага көрсөтпөй, эми коюп койсоңор болот, жаап. Эми мунун ичинде бирөөңөргө правда келди, бирөөңөргө ложь келди. Же экөөнө тең правда келди, экөөнө тең ложь келди. Кыскасы, кимге кандай келсе, ошондой окуя айтып беришиңиздер керек. Правда келген болсо, чындык бир окуяны айтып бериңиздер. Калп келген болсо, калп бир окуяны оюңуздардан чыгарып айтышыңыздар керек. Бирок окуяны айтып бүткөндөн кийин экинчи команда булар калп айтты же чын айтты деп табышы керек. Түшүнүктүү болдубу сиздерге? Түшүнүктүүбү? Анда биз жогоруда сиздерден баштаганбыз, Жок, бизден баштаганбыз жана биринчи улуулардан баштайлы. Азыр сиздерден баштайт экенбиз. Айталы. Сен айтасың же мен айтайын? Кимиңиздер айтасыздар, чечип алыңыздар. Сиздер дагы кеңеш бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде Халба шоудо калпы чынбы оюну жүрүп жатат. Азыр биздин катышуучулар Каалагандай эмне окуяларды айтып берсек болот ушуну. Каалагандай, өзүңөр каалагандай. Кыска болобу, узун болобу, башыңардан болуп өткөнбү, же оюңардан чыгарасыңарбы? Калп болсо, каалаган бир окуяны, бир-эки мүнөттүн ичинде. Анда даярсыздарбы? Келиңиздер, сиздерден ким айтат? Сен баштап берет окшойсуң. Анда Рустам мырза айтат экен, Так, мен айтсам. Мен уру болгом. Болду же түшүнүктүү. Чынбы калппы? Ушундай эле? Ушундай эле. Сыра эле. Бир учурда урдагансыз, ушундай кылып айтып бериңизчи. Балким бир нерсени урдагам, анан кармалгам, анан мындай болгон деп айтып берсеңиз ушундай. Уру болгом, андай да. Урда болуп кармалып калгам. Урдагансыз. Урдагам. Чын. Ушундай эле болду. Аябай, мындай коркунучтуу айттыңыз. Экен айтып бергенде бул. Узунураак кылып айтыш керекчи, ушундай айта берсе болобу? Эми ошол урдаган мезгилде айтып берсе жакшы болмок да, бизге түшүнүктүү. Булар да угуш керек. Мен урдагам деп койсом. Сен ошо эмнени урдаганыңды айтып берем. Ишенбейт дегендей кылып туруп неме кылды, чын, чын ишенбейт деп туруп анан урдагам десем, анча урдамак эле деп ошондой ойлосун дегендей неме кылбаш керек. Мен да ойлойбу да. Чын да. Чынбы дейм. Баарын айтып бер. Азыр айтып берет азыр. Ден урдаганын. Даже эмнени урдаганыңызды айтып берсеңиз болот да. Биз дагы Рустам мырза эмнелерди урдайт экенин билип алалы. Азыр ошондо кандай болуп калды? Булар чын болуп калды же чын? Белгисиз, азыр балким улантасызбы же ушу менен бүтүрүп коесузбу? Жок, бүтүрө берейин. Бүтүрө берейин. Уру экен кыскасы. Сиздердин оюңуздар кандай? Рустам мырза Чын эле кезинде бардык эле. урдайт. Бир убакта да бирдеке может билбейсиң, бир капыстыктан бирдеке болгондур, может алып кетип калып анан мен урдалдым дегендей немеде болуп калдым. Биздин оюбуз Эми жашоодо ар кандай болот да? Мен булардыкы правда да. Булардыкы правда, анан булар алмаштырып айтат деген. Түшүнүктүү. Анда сиздердин акыркы жообуңуздар бул чын. Правда. Чын, да? Чын. Чын. Сиздин карточкаңызды көрсөтүп коебуз. Чын. О, таныштар командасы туура таап алышты.
Мына ушундай. Ал эми азыр тааныштар командасы бир окуя ачы керек. Ким айтат? Мына сен айта бересиңби? Нурсултан айтат экен, бир аз узунураак кылып айтып берсеңиз сонун болот. Узун кылып, Так. Съемкада болгон окуяларды айта берсем болобу? Боло берет. Эсте калгандарынан күлөлүбүздөр жок. Бир жолу съемка эмеге барганбыз. Көлгө. Бул жакка айтыңыз. Көлгө барганбыз. Ал жака сайкал болуп барганбыз. Сайкал Садбакасова болуп, Сайкал Садбакасова, дос Кемал. Ал көз аябай ар дайым күлүп жайнап, неме кылып эле мындай. Эркекче жүрөт да, эркекче характер. Ошонусун аябай баалайм. Мындай доско күйүп, анан кийин ошо съемкага барып, немеден кеткенбиз. Боом тарапка барганбыз. Ошо Боом тарапка барып, ал жерде жана өзгөчө бир каньондар бар го. Ошондой небелерди интернеттен көрүп, экөө сүйлөшүп алып, маларды көрдүм, ушул жерге барып, азыр американский клип тартабыз, мен мондой платье кийем, ушундай деп, жана ал жерге баратып, сурап кете берипбиз. Сурап кете берсек, жана Боомдо бир кафе бар, ошонун тушунда бул жак бетинде экен, машинаны ар жактан айганып, айдап келгенден кийин бир жерде машина токтойт экен. Дальше барганы болбойт экен, невозможно экен, өтө экен, чоң казып коюштур. Боомдабы? Анан дальше издеп кете бердик, кирип кете бердик. Машина токтотуп койдук. Полностью бир 4-5 Анан жанагы жерде дальше канча бир 15 километрдей жөө басып, жүдөп калып. Питание аз эле алыппыз эле. Ошол жерде тамактанган бойдон тамактанып эле жыргап эле баардык съемканы тарттык. Бир аз кыскартсаңыз болот эми. Ошентип билинбеген 30 километр жол басып койгонбуз. Обратно анан кийин аябай чарчап калганбыз. Ошондой эң көп басканбыз ошондо. Сайкала жүдөткөн менен жүдөгөм, ошондой окуя болгон. Басып баратканыңарды элдер көргөн да. Жок, каяктан ал жер талаада эч ким көрбөйт ал талаада, жерде. Ошо дос балдар жардамчылары менен ошо. Мына ушундай окуя болду. Нурсултандын съемкада болгон клип тартып аткан учурларын айтты. Ошондо булар калп айттыбы, чын айтты? 30 километр, Барып келгени. Чында калып калат. Жок, Машина жүрбөй алган жерде. Жок, просто ал жер 15 километр. Жетип барыш эле 15 километр болгондо анан кийин айла жоктон 15 километр басып кайра келгенбиз да. Чырганыбыздан эмес. 15 километр. Эртең менен саат 10-до 9-10-до жетип барып, кайра жана жерге саат машинага бир саат 4. Эртең менен 10-до ошол жерде болуп калдыңарбы силер ошондо? Эртең менен 10-до баштап жөө бастык. Кайра саат 3-кө чейин. Ошондо шаардан 8-де чыгып кеткенсиңер. Шаардан 8-де эмес, шаарда эртерээк чыгып кеткенбиз. Короче, где-то 10-да. Ошондо сиздердин жообуңуздар калп. Экөөңүздөрдөн калп деп ойлоп атасыздар, Акыркы жообуңуздарбы? Калп. Анда карточкаңызды көрсөтүп коебуз. Бул чын эле калп экен. Анткени калптысы булар деген эртең менен эрте деп атпайбы? 10-до таякта басып барат, эч качан эрте турбайт. 30 километр анчалык. 30 километрден мурда эрте турган. Бир немени байкадым. Айтып бараткан эле Азаматбек мен ара гүлдөн көлгө бардык деп туран кайра Боомдон деп айтып алдым. Адамдар эмес, бул жерде негизи чынын айтсам мен буларды конкретно калп айтып аттым. Булар башка эле нерсеге калп деп айтып алышты. 30 километр бирок действительно басканбыз. Ал чындык. За кадрын видеосу да бар, аны мен доказать этип бере алам. Ал чындык. Ошондо сиз азыр бирок бул жерде калпы ал сайкал эмес, ал Айпери көбүк кызы бар. Сайкал баса алмак эмес да. негизи бирок бул калп окуяны Негизи калп болчу тура. калп болчу тура табышты. Анда эки командага тең кочобулар. Бирден упай берилди эки командага тең, ошону менен 4-4 болдук. Кочобулар. Эми бизде
чечүүчү оюн азыр бул кайсы жылдыз деп аталат. Ушул оюндан ким утса биздин программанын жеңүүчүсү болот. Аныктан чамдаңыздар. Азыр кайсы жылдыз деген оюнубузду ойнойбуз. Биздин каналдан эч кайда алыстабай туруңуздар. Кайсы жылдыз оюну? Бул жерде бизде дүйнөлүк жылдыздар чыгышы мүмкүн, кыргызстандык жылдыздар чыгышы мүмкүн. Жылдыз дегенибиз кандай? Элге таанымал адамдар. Бул актерлор, ырчылар, инстаблогерлер, моделдер, кудулдар, кыскасы бардыгы чыгышы мүмкүн. Экранга жылдыздар чыгат. Мына ошол жылдыздардан ошолтан сиз көрөсүз, сиз көрбөйсүз. Жанагыдай эле жашырасыз. Ошол кайсыл жылдыз, ал эмне кылат, дене мүчөсү кандай, кыскасы бардыгын айтып берсеңиз болот. Болгону атын айтпайсыз. Сиз табасыз. Оюн түшүнүктүү, Анда баштадык, буга да убакыт берилет, бат-бат тапканга аракет кыла. Ким канча жылдызды көбүрөөк таап алган болсо, ошол команда утуп кетет. Анда даяр болгон болсоңуздар, убакыт кетти. Биринчи жылдыз. Так. Бат-баттан айтыр. Короче, бардыгы эле билет бул кызды. Кыргызстандагы. Кыргызстандагы атасы Анжелика. Атасы Айген Расул кызы. Кийинкиси. Ошо айттың го будан мурун коша. Анжелика. Кийинкиси. Муруту бар. Бекборбиев. Ошо. Охо. Алтын үн, айым. Айым. Примадонна. Айчурек Иманалиева. Жок, ал эмес дейм. Жаштарданбы? Жок, примадонна. Кыргызстанда элеби? Ооба, Кыргызстанда. Айымдардан. Ооба. Айчурек Иманалиева, Гүлнур Сатылганова. Таптым. Кийинкиси. Фигурасы вообще эмес. Кыргызстанда эле. Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндөгү. Дженнифер Лопес. Ал негизи актриса эмес. Актриса эмес. Ал просто модель деп айтса да болот, аны как неме дагы деп айтса болот, жанагындай кийим дизайнер. Бирок фигура эң иштеги ошондук. Кийинкиси. Кийинкиси. Немен орустардын эң секси ырчысы. Айым. Айымбы? Ооба, самая. Аябай клиптери вульгарный. Питерде жүрүшүн билесиң аны. Учурда өзгөчө популярный болуп жатат, Бузова. Жок, ол каяктуу аны. Өлө прям вульгарный. Прямо вульгарный. Кийинкиси. Кийинкиси. Өзбекстан дегенде кайсы ырчыны эстейсиң? Убакыт бүттү. Шахзода. Убакыт бүттү. Биз Юнус Усмановну тапайт болчу. 4 жылдызды туура таап турбуз. Ошону менен тааныштар командасында 4 жылдыз табылды. Эми кийинки команда канча жылдыз табат болду экен, бир аздан кийин билебиз. Ойдуңузду уланталы, ким жылдыз оюнунда азыр Стомдам командасы келди. Экөө тең жылдыздар жакшы тааныйт, бирок байкап көрөлү, анда оюн сиздерге түшүнүктүү, Түшүнүктүү. Анда эмесе убакыт кетти. Биринчи жылдызыбыз. Жакында эле төрөдү Кыргызстандагы ырчы Аваз Акимовдун жубайы. Айдана Дека. Кийинкиси. Рэпер Зульфия аябай. Баястан. Кийинкиси. Эме Кыргызстанда орус кыз согушкан чемпион болду. Эме ким эле? Дүйнөлүк чемпион. Чемпион болду. Орус кыз. Чачы сарычы. Ошо. Блондинка. Деме таанып атам, аты деметпейт ба? Атын эстеп. Кийинкиси анда, Шевченко болчу. Сен кайда деген ырдырды айткан. Гүлназ Чыныбек кызыбы? Жок, казакчасын. Өз эмес. Эсмаханбы? Тура. Кийинки? Кийинкиси. Ырчы чын ортосунда эмес бар. Шели бар. Жакшы айтпаш керек. Сен өзүң дарлагансың. Орус, жок, орус. Орус ырчысы. Россиядагы ырчы кыз. Ортосу ачык. Фабрика звездасынан чыккан. Чачы кара, кийинки. Нюшабы? Кийинкиси. Нюша. Ой. Капкан деген ыры бар. Рэпер орус Россиядагы. Убакыт бүттү.
Убакыт бүттү, бул мод болчу. Ошон менен бизде 3 адамды туура таптык. Шевченкону туура таап кеткенден дагы коштук. Ошон менен 3тү туура табышыптыр Стом Там командасы. Ошон менен бизде 4тү таап алышкан болчу, Сиздер 4тү таап алгансыздар, Эследик аябай что-то ыңгайлуу болуп калды. 4 болду. Кана кимдерди таптык? Айдана Дека, Баястан, Шевченко, И Шевченко. Жок, Шевченко өтүп кеткенден кийин. Жок, Шевченкону туура айтып Айткандан калды. кийин анан булар айтты мага. Жок, өтүп кеткенден кийин болду. Уже эркеш маханды айтып баштады. Шевченко дегенден кийин анан бул айтты. Жок, бирок эркеш маханды айтып баштады эле. Жок, мен Кайта дегенде. Бирок тапты деп эсептедик, анткени эстей албай аткан болчу Тим да. более булар задача аябай жеңил. Жок, атын билбей атты да, мен билебиз да баарыбыз. Главное атын айтпаш керек болчу да. Ошон менен 4тү тапты деп эсептейлиби? Макулсуздарбы? Макул айла жок. Ошон менен эки команда тең бирдей балга ээ болуп калышты. Бир эсебин бердик. Жогоруда биз 5тен балл болдук беле? Же 4төн болдук беле? 4төн болдук. 4төн болгонбуз, азыр 5тен болдук. 5тен болду азыр. Ошон менен Таныштар командасында дагы 5 упай, жана Стом Там командасында да 5 упай болуп, тең чыктык. Азыр биздин кесиптештер кандай сөздү айтат, балким дагы бир ойун ойнай калабызбы, кыскасы билбейм. Ал эми азыр биз бир аздан кийин көрүшөбүз. Анда биз көрсөтүүбүздүн эң сонун жерине келип жеттик. Бүгүн аябай сонун күн болду, анткени эки команда тең бирдей отушка ээ болду. Тең деп табылдык. Кочап өзүбүз куттуктап коелу, Азаматсыздар бири-биринен калбай сонун бир оюндарды көрсөтүп беришти. Ал эми эки командага тең бизден белектер бар. Бул Локомотив спортивный комплексине мына ушундай 2 кишиге чакыруу билети барып, муз деп, жыргап келиңиздер. Коньки теп келсеңиздер болот. Таныштар командасына экөөңүздөр барыңыздар, бул 2 адамга. 2 өңөргө тең кетет. Сиздерге дагы Стом Там командасына дагы 2 адамга чакыруу билети. Жана ошондой эле бизден Эрем спортивный залына, спорт залына бирден чакыруу сиздерге. Кочап турбайсыздарбы? Белектерди көргөндө унутуп калдык. Өзүңүздөр жоготуп койдуңуздар го, Анда барыңыздарды куттуктайм. Чын жүрөктөн оюн жактыбы? Жакты, сонун болду. Жакты, Ал эми бүгүн бизде Таныштар командасы Нурсултан Кубатов жана Камчыбек Садыров болду. Кочап коюңуздар. Рустам Түрөгелдиев жана Азамат Ширалиевдер Стом Там командасы болду. Кочап коюңуздар. Азамат сиздер дели. Анда бардыгыбыз ордубуздан турабыз. Азыр бизге музыка коюлат, бийлейбиз. Eagle Double G.